Emese Hamşer Kudurşayıç bizden belki delegasiya gelgenge çeyin sözlü sizge bersem sözünüz verirseniz. Rahmat. Men ruhsat bersengizler men oturup ele söyleye vereyim. Sebebi biraz bugün erteme Tanggamaldan beri jolda жүрөбүz. Batkenge barıp, Batkende şu Kadamjayda, Çeçmede жолугушууларды өткүзүп, азыр мына ошол жактан жолдон келе жатабыз. Ошол үчүн отуруп сүйлөй берейин, уруксат берсеңиздер. Биз Өзбекстан Республикасына барып, Ташкент шаарында өкмөттөр аралык Өзбекстан жана Кыргызстан жана Өзбекстан мамлекеттер аралык чегараны делимитациялоо жана демаркациялоо комиссияларынын отуруму болду. Ошол комиссиялардын Кыргыз тарабынан төрагасы мен, ал эми Өзбек тарабынан төрагасы Өзбек Республикасынын премьер-министри Абдулла Нигматович Арипов болду. Ошентип биз ал жерде 3 күн чогулуш өткүздүк. 3 күн чогулуш өткүздүк Ташкентте. Чогулуш болгондо эми сүйлөшүүлөр жүргүздүк. Сүйлөшүүлөр мындай айтканда жеңил болгон жок. Мына башынан айтып коеюн, жана да айттым эле. Бир акылман айткан экен. Бул чегараларды жөнүндө сүйлөшүү, чегаралар жөнүндө талкуулоо, бул согуш жөнүндө талкуулоо менен барабар деген экен. Ошонун сыңарындай чегараларды талкуулоодо оңой болгон жок. Оңой эле барып бирөө бир нерсени даярдап коюп, анан ошону кол коюп же көтөрүп алып келе берген маселе болгон жок. Ал жерде биз тараптан 30-40 адам болду. Бул деген ошол ар бир чегарага тиешелүү жерлердеги райондун тиешелүү кызматкерлери, госрегистрлери, облустук жетекчилер, республикалык жетекчилер, ошол жерге ким тиешелүү болсо ошонун бардыгы барышты. Биз тараптан. Өзбек тараптан да куд ошондой болушту. Ошентип талкуулап отуруп бир чечимге келдик. Ошо кабыл алынган чечимибизди биз жашырып отуруп, же болбосо аны кол койгонго чейин, же болбосо ратификация болгонго чейин кармап отурбастан ачык айкын элге түшүндүрөлү деп чечтик. Түшүндүрөлү деп чечтик. Кайсыл маселе болсо дагы эл билсин. Себеби дегенде жер мамлекет элдики, жер мамлекет ушул залда отурган сиздердики, баарыбыздыкы. Ошондуктан ошол кабыл алган чечимдерди сиздерге жеткизип коелу. Жана көчөдө эле көрүп атасыздар, ар түрдүү адамдар чыгып, азыр заман ушундай болуп өзгөрүп кетти, баары эле блогер. Баарынын колунда бирден сотка. Ар бири каалаган нерсени сүйлөп, каалаган нерсени айтып, жарыя кылып отурушат. Так? Аны кээ бирлери ошого ишенип алып атышат, кээ бирлери башкача ойлоп калып атышат. Ошондуктан ар түрдүү ойлор ар жерде боло бербеш үчүн биз ошону сиздерге жеткизип коелу деп келдик. Ошон үчүн атайын келип отурабыз. Көрүнгөн, мен дагы 3-4 күндөн бери көрүп атам, көрүнгөн ар түрдүү карталарды алып алышып, билермен болуп кетишти. Бардыгы эле. Бул өзгөнгө буту баспаган, компромат каерде экенин билбеген. Мен бир кече күнү бирөөсү укмуш бир жамандап жазган экен. Анан айттым, менин мүмкүнчүлүгүм бар да текшергенгечи. Ушул ким экен карагылачы деп текшертсем, ал адам өзү нарындык болот экен. 2016-жылы Кыргызстандан чыгып кеткен экен. Так, ошол каяктадыр бир жерде жатып алып, ушул жазып атат да оозуна келген нерселер мененчи. Өзү жаш бала экен, жаш бала. Ал менин балдарым менен тең болсо керек. Мына көрдүңөрбү? Ошондой нерселерге кабыл болбош үчүн, ошондой ар түрдүү адамдар, ар түрдүү сөздөрдү таратпаш үчүн биз силерге келип ушуну ачык айкын жеткизели деп чечтик. Эч бир өлкө утула турган, утулбай турган акыбалга келбейт. Тим более мына силердин балдарыңар катары мени жакшы билесиңер. Мен кантип эле ошо Кыргыздын 1 метр жерин же болбосо утула турган акыбалга алып келип коеюн. Эч качан андай болбойт. Андай болгон да жок. Эки өлкөнүн ошол делегациялары Өзбек Республикасынын премьер-министри менен мен чогуу отуруп экөөбүз бетме бет бир 4-5 сааттай сүйлөштүк окшойт. Бетме бет.
Так, 2'den. Men 2 adam alıp girdim, 6 kişi 2 adam alıp girdi. Oşo men 4-5 saat oturup alıp söyleştik okşaydı. Tak, oşente oturup 2 өлkөнүн комиссиялары акылдашып, макулдашып, биз макул болуп, алар дагы макул болуп, согласиеге келип, не деп койду согласие? Макулдашууга келип, 2 өлкө макул болуп, анан кийин чечим кабыл алдык. Так, кандай чечим кабыл алынды? Биздин Өзбек мамлекети менен бир нече такталбаган, эң негизги такталбаган жерлерибиз бар болчу. Ошо жерлердин бардыгына макулдашып такталып бүттү. Мындан ары Өзбек мамлекети менен Кыргыз мамлекети ортосунда такталбаган деген сөз болбойт. Чегара деген гана сөз болот. Чегара деген гана. Бул биздин чегара, Кыргызстандын жери, бул Өзбекстандын жери деген гана сөз болот. Негизинен силерди кызыктырып аткан бүгүнкү күндө эң спорный болуп аткан жерлердин бири бул биздин Кемпироват суу сактагычы боюнча. Так, Кемпироват суу сактагычы. Картадан көрсөтө аласыңарбы? Кемпироват суу сактагычы. Кемпироват суу сактагычы өзүнүн толук бойдон жанагы толгондо 908 деген, мен цифра менен айтайын, 908 деген горизонталы бар экен. Ошондо суу толуп, 908 деген суу толуп. Мына биздин жээктерге суу толуп, билесиздер аксакалдар, мына жаштарды эле көрүп жүрөсүңөр. Бир 5-6 жылда бир болуп калат, 3-4 жылда бир болуп калат. Суулар толуп асфальтка чейин, тиги жолго чейин жетет. Биягы мына бул Правда айылы, мына Карабал айылдарынын астындагы үйлөргө чейин суу жетип, жээгине чейин уруп турат, турабы? Ушул убактар болгон. Ошол деген бул Кемпироват толгондо 908 деген отметка ошол экен. 908 деген отметка. Эми ошондо 908 менен алганда Өзбекстан биздин Кыргызстандын 5737 гектар 5737 гектар жерин ээлеп турган экен. Так, бул 70-ші жылдардан бери экен да, мына 50 жылдан ашып калыптыр. 70 жылдардан бери ушундай экен. Так, 908ге сууду чыгарбашыбыз керек болду. Ал үчүн биз талашып, тартышып отуруп, ошо горизонталды 908ди 900ге чейин түшүрдүк. Так, туура мына бул жерде Бактыбек Балбурович турат, башка мына Өзгөн районунун кадастры болду, Кара Суу районунун кадастры болду, жана башкалары болду. Булар мага айтышты. Эми 900 аз, дагы түшүрүп бериңиз, дагы түшүрүңүз, дагы сүйлөшүңүз. Бир 880, 890 кылып бериңизчи деп булар бир 200 саат кармады ал нерсени дагы. Так, ушуну дагы түшүрөлү деп. Бирок ачыгын айтыш керек, 900 ылдыйга биз түшүрө албай койдук. 900ге чейин түшүрдүк. 900ге түшүргөндө баягы жээктен ар жерден ар түрдүү. Кээ бир жээктен 1-2 километрге чейин, кээ бир жээктен 1,5 километрге чейин, кээ бир жээктен 1 километр 500-600 метрге чейин чегараны, сууну ошондон ашырбай турган кылып туруп сүйлөштүк. Бул 900 горизонтал. Ошондо булар, урматтуу угандар, 5700 эмес, 5700 эмес. Баягы чашанын ичи, баягы эмеден суу сактагычтын ичи 5700 эмес, болжол менен, муну эми азыр такташат, муну эми айыбыз такташат. Болжол менен 4400 болуп калды. Биз түшүргөндөн кийин 4400 болуп калды. Мурда 5700 эле. 1300ге азайды. Так? 1300ге азайды. Эми мунун не пайдасы бар? Мунун негизги пайдасы бизге жашоочуларга пайдасы. Баягыдай болуп суу толуп, баягы чашага суу толуп, суу сактагычка суулар адамдардын үйүнөн чыгып, жанагы үйлөр паңдап, жанагыдай болуп огороддон суу чыгып, ушундай болуп атты го, эми андай болбой калат. Сыз басып кыйналып аттыңар. Адамдар ооруп, ушундай маселелер көп болгон, билесиздер. Эми суу баягы мына бул деңгээлден ылдыйга түштү. А үйлөр ушул жерде кала берди. Демек, суу баягыдай мурдагыдай урбай калды. Зак. Ушул үчүн гана элдин гана бир ушундай бир эми баягы жерде жашап аткан элдин баарын көчүрүп кете албайсың.
Ал жерден көчүрө турган болсо, аркы айыл, берки айыл болуп отуруп бир 200-300 үйдү көчүрүш керек болот. Üstep ушундай кылбаш үчүн, элдин жашоосуна бир шарт түзүш үчүн биз ошону 908'di. 900'гө чейин түшүрттүк эми, ошону талашып, тартышып, тытышып отуруп. А булар мына Ош облусунун губернатору, жана мына кадастрдын башчысы, республикалык Кара Суу районунун госрегистри, Өзгөн районунун госрегистри, булар мага 2 жолу келишти, катта жазып беришти. Ушуну жакшы болду 900'гө түшкөнү. Бирок дагы түшүрүп бериңиз, дагы сүйлөшүп бериңиз деди. Мен аракет кылам дедим, дагы аракет кылдым, бирок болбоду, ачык айтайын. Себеби булар деле бул жерди эмне үчүн алып атат? Бул жерди булар баалуулугунан же бул жерге бир нерсе эгейин кылайын деп алып аткан жок. Ошол жерге суу толтурайын деп алып атышат. Булар да туура түшүнүш керек да. Мал алсаң эмне үчүн аласың? Мал алсаң бул эт үчүн деп аласың, же сүт үчүн деп аласың. Ошон үчүн мына булар дагы бул жерди суу толтурайын деп алып атышат да. Биз азайткан сайын суу аз батып калат аерге. Мына. Ошон үчүн булар 900'дөн ылдыйга түшкөн жок, 900'дөн ылдыйга биз түшүрө албай койдук. Мына ачык айтышым керек. Эми 900'гө түшкөндөн кийин дагы айтайын. Бизди ээлеген жерибиз, биздин ээлеп турган жерибиз, бул сууну ээлеп турган жери 4400 гектар болуп калды. Так? Булар ошондо бизге 4100'дү берген. 4100'дү берген. Дагы 300 гектар бизге бериш керек эле буларчы. Дагы 300 бериш керек. 300 гектарды булар айтты, биз деди 200-300 макул берейли деди. 200-300 берейли деди. Анан биз талашып, тартышып, баягы эле сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп отуруп, ошол 200-300'дүн ордуна 1000 гектар алдык. Мен айттым 1000 дедим, толко 1000. Булар айтты 300, жок 1000. Анан кийин дагы бирөөнү чакырып келди, үчөөлөп отуруп алып, дагы айтышты. Болтур 500 берейли. Жок дедим 1000. Айттым, макул анда баягы киши Өзбекстандын премьер-министри каттуу киши экен, өтө каттуу киши экен. Ал айтты, ары туруп, бери туруп сүйлөп, акыры айтты, макул деди анда 700 берейли деди. Болду деди, сен токтойт деди. Мен айттым, жок 1000. 1000 болбосо мен кетем дедим. Анда мен кол койбойм, бүттү. Менге bir гектар түшпөймүн. 1000 бересиңер 300'дүн ордуна. Анан кийин макул болом. Деп акыры 1000ге көндү. Бакыр анан кийин болуптур эми. Бузулуп кетпесин эми шунча сүйлөшкөн нерсебиз деп 1000ге макул болушту. То есть булар бизге 300 гектардын ордуна 1000 гектар бере турган болду жерди. Так? 1000 гектар жерди биз кайерден ала турган болдук? 1000 гектар жерди мына Кампыраваттын оң тарабында Өзгөн менен Сузактын жери бар. Ташакур деген жер, билесиздер, Ташакурда. Ошол жерде чөп чабык, жаштангай жерлер бар. Өзгөн мына туугандардын, ушул жерде мына айылда туугандардын бар, ошол жерде мына Ана Кызыл, Тыяк Шора Башат, ушул айылдар болсо керек менин оюмча. Кандай? Баштуу, ушулар айылдар болсо керек, Ошол айылдардын чөп чабык, жанагыдай үйлүш жерлери ошолдор. Ошол жерге биз мынтип чечтик. 500 гектарын Өзгөн районуна берейли, 500 гектарын Сузак районуна берейли. Эмне үчүн туугандар? Себеби дегенде ал жерде деле Сузак менен Өзгөндүн границасы бар, билесиңер. Бардыгын Өзгөнгө бере турган болсок, бардыгы бер жагынан гана кирип кетет экен. Бул бир. Экинчисинен Сузакка эмне үчүн 500'дү берип атабыз? Өзгөнгө 500'дү берип атабыз. Себеби Сузак районунун мына жерде акими бар, кимиси бар? Бар. Сиз, мына соргон акими турат. Мына айтып коеюн, элдерде келсеңер керек ошо. Барпылыктар айрыкча менин айылыман. Ошол жерде бизден ылдыйда неме деген жер бар баягы. Төбөлөрүн жери бар, Төбө деген айылдын жери бар. Турковат эмес, дагы берки. Жаркыштак. Мына Жаркыштакта кээ бир жерлер бар. Мындай эшигиңен чыксаң, граница көз алдыңда турат да. Үйүнүн алдында эме зым тартылып турат. Так? Ошолорду биз ошондой жерлер жылдырышыбыз керек. То есть граница биздин элдүү пункттарыбыз жанында болбош керек. Так? Ошол зымдарды биз жылдырышыбыз керек. Ошон үчүн анан сырткары мына ушул Ташакурда Кампыраваттын бойлорунда мен өзүм кичинекейимден бери ошол жерде мал багып, кой багып, ошол жерде чогуу чуркап жүрүп чоңойгон балабыз.
Так, билебиz ушул жерлерди, жакшы билебиz. Андан сырткары ушул жерлерди ойлоп жүрө берип, биздики окшойт депчи. Кийин мына Союз таркап, кече зымдар тартылгандан кийин көрдүк го. Жолго чейин зымдар тартылып калды, керек болсо. Жолго чейин кирип келишти. Ошол жерлердин баарын биз артка жылдырышыбыз керек. Биз мына айтабыз го, мен бул жерге мал багып жүрдүм эле, ата-энем мал багып жүрдү эле, чоң ата чоң энелерим ушул жерлерде жайлады эле, кыштады эле деп. Бирок карта боюнча караганда туугандар, карта боюнча караганда ал жерлер биздики эмес болуп чыккан. Ошон үчүн булар зымдарды тартып, ошол өздөрүнүн жерлерин ээлеп алышкан. Эми бизге берген 1000 гектарды, 500 гектарын бул жерде Өзгөн район акимчилиги, так, ошол айыл өкмөтү менен чогуу, госрегистр менен чогуу баары ошол жерде өзүңөр ченеп тартып алгыла. Так, 500 гектар жерди Сузак район акимчилиги, госрегистр, айыл өкмөтү менен чогуу барып, өздөрү керектүү жерлерди тартып алгыла. Керектүү. Эртең гана бизге жаман жерди берип койду деп айтпагыла. Мына ол адырдын башы керекпи? Ошол жерди алгыла. Жок, мына керек дейсиңер, ошол жерди алгыла. Бирок өзүңөр керектүү жерди алгыла. Так, ал адамдар ошентип 1000 гектар жерди берди. Бул негизинен компромат боюнча ушундай маселе болду. Эми биз эмне кылдык? Алардын ошол 900 горизонталда болжол менен муну азыр так айтыш өтө кыйын, кайсыл бир 5-10 гектар аркы берки болуп калышы мүмкүн, же көбөйүп, же азыраак болуп калышы мүмкүн. 4400 гектар жер, 4400 гектар жерди биз буларга описать этип бердик. Описать этип бере турган болдук. Суунун астындагы жерди. Так, бирок суунун астындагы ошо 4400 гектар жердин ордуна биз общий сложности канча алдык? Эсимде чыгып калды. 5100 болуп калды. 5100 болуп калды. 5100 болуп калды. Так. 5100 гектар жер алдык. Так. 4400'ün ордуна 5100 гектар жер алдык. То есть, мына айтып атышпайбы, суунун башын бирөө жазыптыр. Айда суунун башын сатып бердиңер деп. Суунун башын эмес, ал ошо значит ол башын иштебеген, өзү билбеген адам экен. Так, суунун башы бизде салам алейкте турат. Ошол жакта суулардын баарын колдонуп, бизден ашкан суу анан кийин агып түшүп, анан кийин ылдыйга агып кетет. Туурабы? Бардыгын көрүп турасыңар. Эми бул маселе жанагы водохранилище маселеси, суу сактагыч маселеси, урматтуу туугандар. Бул кече бүгүн пайда болгон маселе эмес. Же муну мен Жапаров же башкалар кылган маселе эмес. Бул Союз маалында биз бир мамлекет болуп турганбыз. Советтер Союзу болуп. Советтер Союзу болуп бир мамлекет болуп турган маалда ошондо курулган. Ошондо бул проблема пайда болгон. Эми ошол проблеманы Алла Таала биздин бактыбызга жазган экен, же биздин ушундай эмебизге жазган, пишеребизге жазган экен, биз чечип атабыз. Муну аягына чейин бүгүн чечпесем, эртеңки кийинки муундарга дагы калат бул проблема болуп. Ошон үчүн бүгүнкү муунда колубуздан келип турганда ачык айкын чечип атабыз муну. Кимдир бирөө барып жашыруун сүйлөшүп алып, же башка кылган жери жок. Ачык айкын чечип силерге элге жеткизип атабыз. Андан сырткары ачык айтайын, жанагы платинанын эң наркы аягында башында 50 гектар жерди булар сурашты. Ошо платинаны барып обслуживать эте турган жол бар экен. Мен аларга чын айтканда барып көргөн жокмун. Мына биздин госрегистрлер айтышты, туурабы? Жол бар экен, анан платинанын бир учу биздин жерге жайгашып болгон экен. Бир учу сол тарабы, мында ылдыйды караганда сол тарабына бир учу биздин жерге жайгашып болгон экен. Ошол жерден булар 100 гектар жер сурады эле. Мен башында чын айтканда анча билбей туруп эле ал жерде болуптур деп коюпмун. Кийин анан балдар айтып келишти. Мына Бактыбек Болбурович айтты, госрегистрлер келип айтты, 100 гектар берсек болбой калат. Себеби ал жерде биздин погранзаставабыз бар, ал жерде биздин жолубуз бар, башкабыз бар. 50 гектар берсек жетишет деп. Болуптур деп акырын 50 гектарды бердик аерден. Алар бизге баягы эле жерден 50 гектардын ордуна 50 гектар кошуп берди. То есть 1050 гектар берди. Ал ошо 50 гектардын ордуна алмаштыганы. Мына ушул. Эми кандай шарттар менен?
Эми биз азыр мамлекеттер арасындагы макулдашуу соглашение түзөбүз. Ал соглашениеде мындай болот. Ушул жерде жашап жүргөн аксакалдар көбүнөр жакшы билесиңер. Бул жерде мына водохранилищеге кирбейсиң деп баягы военный кадрлар менен келип, баягы балык туттурбай, жана башка кылбай, таза кыйначу эле, эсиңердеби? Эми андай болбойт. Анын үчүн биз мамлекеттик соглашение түзүп атабыз булар менен. Ошо мамлекеттик соглашение мамлекеттик макулдук түзүлгөндөн кийин гана башка иштер жүрөт. Ал жерде эмне деп жазылат? Ал жерде баягы жээкте жашаган элдерге толук бойдон сууга сууга пайдаланууга толук бойдон уруксат бар. Орусча айтып койгондо доступ к воде деп коет. Сууга киргенге мүмкүнчүлүк бар. Мал сугарса болот, балык тутса болот, ал суудан насос менен тартып алып, бир нерсе сугарса болот. То есть мурдагыдай кирбейсин, бул жер мындай дебейт. Эң негизгиси ал жерде. Ошо соглашениеде биз жазабыз, алар суунун жээгине баягы жээкке эч кандай ограждение аны муну койбойт. Мына неге? Жок, протоколду орусча жазылган, протоколду окуп бериң дейт. Протоколду орусча жазылган, мен кыргызчасын айтып берип атам силерге. Так, ал жерде эч кандай ограждение коюлбайт, каша же болбосо зым тартылбайт, башка болбойт. То есть буларга суу гана толо турган болот. Суу болгондо дагы 900ге чейин. Ушул 900ге чейинки суу ашып кетпеш үчүн булар каалаганда 900 деп коюп, эртең 908, 904, 906га чыгарып жибербеш үчүн не кылыш керек? Аны үчүн сууну бирге башкарыш керек. Платинанын чогуу башкарыш керек. Ошо платинанын чогуу башкарыш үчүн дагы мамлекеттик келишим түзөбүз азыр, соглашение. Так, а совместное управление водой деп. Совместное управление. Ошол жердеги сууну уровень, та деңгээлин карап туруш үчүн, 900дөн ашырып жибербеш үчүн, так? Биз ошол жерде карайбыз. 900дөн ашырбаш үчүн анан кийин могул жерде биз 14% сууну биз дагы алабыз. Туугандар, левый берег деген бар, левый бережный канал деп коет. Оң тараптуу канал деп коет. Мына бул сузакка кеткен каналды билесиздер, правобережный деп коет. Сузакка кеткен каналды, так? Ал сууга кеткен канал ушу мына Барпын аралап өтүп, кийин Ырысты аралап өтүп, Барпы, Атабек, Ырыс айыл өкмөттөрүнө. Ошонун арагына Пероволго чейин, Сузакка чейин барат. Ал жерде канча деген эл бар. Ошончо элди сугарат. Ошого бериле турган суу толук берилет, 100%. Андан кийин могул жерде сол жактагы каналы бар. Мына ол кара сууга кеткен. Мына ошол канал. Ошол суу дагы толук берилет. Ушул суулар толук берилип туруш үчүн, баягы суунун деңгээли көтөрүлүп кетпеш үчүн, ага дагы отдельный соглашение түзүп, биздин адамдар менен чогуу башкарылат. Биз бул жагына карап койдук. Эми биз менен азыр мындай баарын бүтүрүп алып, кол коюп алып туруп, аны эртең муну сактабай койсо не кылабыз деп биз балдар менен кеңешсек, айтышты, ал үчүн биз соглашение түзүшүбүз керек деди. Так, межгосударственный соглашение түзүшүбүз керек деди. Ошону түздүк. Ошону менен бул маселе бүттү.